Sen mага ушундай өкүнүчтүү картиналар тартып бери. Илам келип атат. Ал аял Кыргызстанга депортацияланса дагы балдары ал жакта калып калышы мүмкүн да. А бияка биротоло келүү максатың жокпу? Онда эмелерди өтөт элем да, сабактардычы. Как разговаривать с полицией, да? Жөн эле тууп коюш ошол аябай чоң эрдик. Мигрант деген өзү туура эмес да, бизге ушундай ат коюп койгончу. Эмне деген суроо бердиң өзүңө? Даже энеси кабыл албай болгон балдарды көргөм. Өзүнүн энеси. Бизде ээрчимелер көп. Өзүнүн ою пикири жок. Ким күнөөлүү? Кыргызстан күнөөлүү кылыш керек. Бузулуу анан барды дебейбиз да. 19 жаштагы эжеси камалып кетти. Особо крупном размере наркотиками. Да, үмүт бере турчу нерсе болбойт. Азыркы поколение мигранттардын балдары да. Таштанды балдар. Негизи эле мен ойлойм да, ушу аял киши акылдуу болсо, государство оңолот да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу коногубуз менен, маекчибиз менен биргебиз. Москва шаарында, негизи эле Россияда, Орусияда биздин мекендештерибиз кайсы жакта кыйналып атат, кайсы жакта аксап атат, кантип укугун билбей атат. Айтор ушул жаатта биз маек курабыз. Бүгүн менде юрист, укук коргоочу Гүлиза Акматсияева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканым абдан кубанычтамын. Москвага барганда, мекендештерибизге барганда таанышканбыз, кептешкенбиз. Чынында эле шымаланып, абдан көп биздин мекендештерибизге жардам берип жүргөнүн көргөнбүз. Суктанганбыз. Анда чама чаркыбыз жетпей калган, бирок бул жактан буюрса жолугушуп, съемка жасап, баарлашып элдер менен бөлүшөлү деп турабыз. Анан Гүлиза Москвада эле эмес, Кыргызстанда дагы өзүңдүн ушул юридикалык, кандай десем, кабинетиңди, борборуңду ачалы деп турган экенсиң. Да, уже ачтык. Ачтыңар, эмне муктаждык болду ага? Муктаждык болгон себеби негизи көптөгөн мекендештерибиз бул жака мындай айтканда депортацияланып, анан бул жактан полноценно защита кыла албай калышат да. Кыргызстандан туруп Россиянын закону менен бияктан юристтер таппай калат. Именно вот эксперт по миграционным вопросам негизи эле жок да, мындай карап келгендечи. Анан ошол бияктан да юридический кабинет ачууга туура келди, чтобы биздин мекендештер полноценно өзүнүн укугун коргоп, кийин уже Россияга да барып, кайра кайтып барып иштей турганына жол ачып берип атабыз да. Гүлиза, өзүң Москвада канча жылдан берисиң? Негизи Москвада 16 жылдан беримин. 16 жыл, 22 жашымда кеткем. Кадимкидей эле карапайым биздин кыздардай болуп эле кетип, анан аякта университетке тапшырып, окуп, бүтүрүп, анан ушундай кыйын болуп кеткен кыз. Сен барганда эмне болуп иштедиң эле алгач? Мен негизи эле барганда как мигрант катары эле баргам. Эч кандай бир негизи эле цель койгонду билбейт экенбиз да биз. Мындай кандайдыр бир жөн эле барат экенбиз да Россияга. Иштеп эле акча таап алайын деген мен. Бирок максат жок да. Анан мен ошо барганда магазинимде иштедим, эң биринчи. Кассада иштегем. Көптөгөн кыйынчылыктар өткөн башымдан. Анан ошол түрткү болгон да, именно юридический тапшыруу боюнчачы, потому что ущемление прав человека, мындай эмне үчүн биздин укугубуз жокпу, өзүбүздүн защита кылганга деп ошол көптөгөн суроолорду көрчү элем. Анан ошентип параллельно тапшырдым. Юридикалык жакка тапшырдың, э? Ночь иштейт элем магазинде, день окуйт элем. Анан ошентип юридическийди бүткөндөн кийин эле сразу эле мени баары эле ой, сен юридическийди бүтүптүрсүң, давай мага жумушка кир деп эле мындай предложениялар болгон жок. Трудностьтер көп болду. Почти 3 жылдан ашык, мындайча айтканда, мекендештер менен тыгыз байланышта, акысы жок, көптөгөн жардамдарды кылып жүрдүм. Бекер, э? Бекер. Анан бекер. Өзүм дагы ошо оттачивать этип аттым науки, именно юриспруденции. А биякта юридикалык жактан билимиң жок болчу, э? Негизи биякта да окугам, андан кийин ошо Москваныкы башка закондор, мыйзамдар болгон үчүн ошо жактыкында окуп, параллельно окуп, тереңдеттиң, э? Тереңдеттим да билимимди, потому что Москванын все-таки билими жогору деңгээлде экен да.
бияка караганда. Эмне түрткү болду? Анан сен окуп атканда орустар мындай туура эмес мамиле кылган жокпу? Бааларың төмөндөткөн жокпу? Жок, андай деле болгон жок. Жакшы эле баалар менен окуп бүттүм. Дипломный защитамды дагы жакшы өткөрүп алдым. Жакшы эле болду. Анан мындай ошондо биз барганда айттың эле да, ушу беккер чуркап өзүмдүн акчамды кошо салып бардыгына мындай элдин камын ойлоп чыгарсаң кээде мындай рахмат айтканды билбегендери өкүнүчтүү, көңүлдү оорутат деген сыяктуу сөздөр болду эле да. Андай эми болуп турат экен да. Негизи адамдар ар кандай экен да. Адамдар менен иштеш бул өзүнчө эле эме да. Целая философия. Ар кимдин өзүнүн мнениясы бар, өзүнүн кандайдыр бир требованиялары бар, тарбиясы, мамилеси. Анан башында мен действительно таарынчумун. Эмнеге ушинтип кетти, эмне үчүн даже рахмат деген жок, мен ушундай чуркап жардам бердим го депчи. Анан кийин уже азыр андай таарыныч деле жок. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша воспринимать этет экен. Мындай жардамды дагы өзүнүн деңгээлине жараша ценить этет экен, ошо. Азыр кандай абал? Азыр только коммерческий основада иштейм. Конечно, болот. Жардам берем, баары бир деле. Бул ар бир адам өзүнүн миссиясы менен төрөлөт экен да. Ошол миссиясын табыш керек экен да. Биз болсо жүрөрүбүз да, акча, анан үй салыш керек, анан машина алыш керек деп элестеткиле почти 50-60 жыл ошо бир үй салып, бир машина менен өтүп кеткендер бар экен да. Эч кандай миссиясы жок. Ар бир адамдын өзүнүн миссиясы болуш керек. Бул жашоого келгенден кийин мындай бир нерсе кылыш керек да, жакшылыктарды, жакшы нерсе аткарыш керек. Жакшы, анан азыркы тапта Москвада аябай орчундуу нерсе катары маселе көйгөй болуп атканы бул биздин Москвада биздин жарандарды, москвалык жарандыкты алгандарды Украинага согушка алып кетип атат, Да. Ошол көйгөй тууралуу сүйлөшпөйбүзбү? Эми ал чисто политический арена, ал жактан сүйлөшүү өтө кооптуу. Ал жактан негизи эле эми кандай десем, кыргыз жарандары деле барып атат, өзүлөрү контракт түзүп барып атат. Эми мунун баары эмнеден? Мунун баары жокчулуктан. Акча, частный военный компаниялар үгүттөп атат. Өзүлөрү өз ыктыяры менен барып атышат да. Мен принудительно алып кетип атат деген эмени уккан жокмун. Өзүлөрү контракт түзүп кетип аткандар көп. Паспорт российский жарандык алам дегендер бар. Мен барып ошол жака катышсам, мага российский паспорт берет дегендер бар. Российский паспорттун өзүнүн привилегиялары бар да. Ошондуктан көпчүлүгү ошо российский паспорт алууга үмүттөнүшөт. Ошонун артынан согушка деле барып атышпайбы. Эми согуш деп айтууга болбойт, это военная операция. Антип айтканга мы не имеем права. Эми ал теманы деле развивать эткен өтө кооптуу да азыркы тапта. Биз саясий бир аренага кирип кеткенбиз. Саясатта катышпай эле коелу. Негизи бизге может билинбестир могу Кыргызстанда жүргөндөргө. Мен Москвада өзүм иштеп жүрүп, андай темалар боюнча айтуудан өтө кооптоном. Бияка биротоло келүү максатың жокпу? Максатым бар. Мен всегда Кыргызстан деп жүрөгүм согот. Всегда Кыргызстанга келем. Кыргызстанга калабыз, буюрса. Мен даже паспортумду алмаштырган эмесмин российскийге. Аяктын жарандыгын алган жоксуң? Алган эмесмин жарандыгын. Кадимкидей эле ошо кыргыз паспорт менен, российский диплом менен сотторго барам, полноценно защита кылам. И бир да жолу мындай ущемление болгон эмес со стороны судей да. Сен паспортуң кыргызстандык экен, сен эмне кылып жүрөсүң деген. Наоборот, паспортумду карап, у вас очень красивый паспорт, деп анан уже ошо на основании диплома анан защитага макулдугун берип, анан ошо защита кылабыз полноценно соттон. Мындай эсте калган кейстериңен эмне болду? Негизи эле аябай көп эсте калган кейстерим. Ошол жактан утуп чыкканда адамдар ыйлап, сүйүнүшөт. Например, аякта зона депортация деген бар, Сахарова, ал түрмөдө эле да.
Ал жактан биз защита кылып бир күндө соттун чечимин жокко чыгарып кеткен күндөрүм болгон да. Вот, например, вот недавно эле айта кетсем, биздин бир жараныбызды кичинекей 2 баласына карабастан ошол зона депортацияга киргизип таштаган, биринчи соттун чечими менен. Регистрациясы жок, трудовой договору жок деп. А балдары болсо кичинекей да үйүндө калып кеткен. А күйөөсү болсо на тот момент Америкада экен. И доверенность аялына эле жазылган да. Например, ал балдарды даже аял Кыргызстанга депортацияланса дагы балдары ал жакта калып калышы мүмкүн да. Доверенность жок да. Доверенность только аялына. Ал кайра Россияга кире албайт. Ошо бир күндө жокко чыгардык соттун чечимин. Зона депортациядан чыгып келди. Ошо азыр балдары менен балдардын жанында жокко чыгардык. Биздин мекендештер ал жакка баратканда аяктын мыйзамы кандай, биз эмне кылышыбыз керек, укугубузду кантип коргошубуз керек деп ойлонбойт бекен? Андай ой жок окшойт эч кимде. Негизи эле мен деген башында мындай эмелерди өтөт элем да, сабактардычы, как разговаривать с полицией, да? Что такое права человека? На что мы имеем право? Ушул нерселерди өтөт элем, бирок сабагыма аз эле киши келчү да. Хотя вот распространять этип интернеттен келип кеткилесиң, абсолютно бекер болчу. Ошол сабагым бирок келчү эмес. А именно когда кассация эткенде, ошол моментте там полиция кармап алганда миллион жолу чалышат, алып кой эле трубканы алып коюңуз, жардам бериңиз, мени ушинтип камап атат, кармап кетти деп чалышат. Заранее биз негизи кыргыздар мындай заранее бир нерсени алдын ала кылганды билбейт экенбиз да. Биз только вот ошол нерсе кассация эткенде анан чуркай баштайт экенбиз да. Башыбызга түшкөндө. Да, азыркы тапта деле көптөгөн жарандарыбыз элестеткиле, 135 киши депортация болду да бир ай ичинде. Бир ай эмес, 15 күн ичинде. Там эме бар да, ар бир квартал сайын мигранттарды текшерүү жаатында ушундай текшерүүлөр көп болот полиция тараптан. Ошол выдворение, то есть депортация кагазын алгандан кийин биздин жарандар ушу Россияга калышым керек, мен иштешим керек деп уже эметип башташат. Ошону заранее алдын ала, например, ошо иштеп эле атасың да, ошону эле официалдуу түрдө кылып коюштун эмесин билишпейт да. Уже депортация 5 жылга коюлат да, депортация болгондон кийин анан мен иштешим керек эле, мен ушу калышым керек эле деп көп адам келип ушу өзүнүн үйүндөгү проблемаларын, ушу кыйналып жүргөндөрүн айтып башташат. Ошону алдын ала документтерин таза кармап жүрө алышпайт. Мындай ал жакка бараткан, барам деп аткан биздин мекендештерге эмнелерди билүүсү керек? Негизи эле азыркы тапта көптөгөн мекендештерибиз балдарын жөнөтөт да. Кенеди балдарын жөнөтүп коет. Ошо бирөөнүн баласын бактырганын жөнөтүшөт. Же кандайдыр бир себептер менен бир магазинге жумушка киргизип коюшат. 17-16 жаштагы кыздарын, балдарын. Абсолютно доверенность деген нерсе, понятие жок. Анан алар кармалат полиция кызматкерлери менен детский колонияга распределяться этилет да. Для несовершеннолетних. Доверенность жок эч кимде. Мен бул жакка чала баштайм ата-энесине. Доверенность жөнөткүлө менин атыма. Мен барып защита кылайын. Доверенность жөнөтөйүн десе, например, туугандарынын да документтери туура эмес болуп чыгат. Анан алар ал жакка полиция кызматкерине барганда сени полностью текшерет. Каякта жашайсың, регистрацияң каякта, эмне иш кыласың. Анан мен өзүмө ответственность алып, бул чоң ответственность, жоопкерчилик. Несовершеннолетний ребенок. Негизи права ребенка это высший закон из законов, да? Баланын укугун коргоо боюнчачы. Анан биз ушул балдарыбызды жөн эле жиберип коюшат, без доверенности. Канчасы азыр, например, зона депортацияда для несовершеннолетних жатат да азыркы тапта. Көп андайларчы. Психологиялык жактан сынышат. Анан еще параллельно аларга ошо регистрацияларын, например, кто-то фальшивый регистрация жасап берип койгон болот. Плюс еще дополнительно уголовный иштер да козголуп атпайбы? Жасалма документтер менен. Жасалма документ менен пайдаланып жүрдү Россия территориясында депчи.
Например, мы, ладно, для несовершеннолетних, совершеннолетних, например, зона депортацияга биздин эле ушу жарандар түшкөндө. Алар плюс-минус бир айдан ашыгыраак отуруп калышат дагы, кээ бирлери бир жылда отургандар бар ошо зона депортациядачы. Аларга плюс дополнительно ошондой уголовный иштер козголгон. Либо кража менен, подделка документов, ошол эле регистрация с подделкой чыгып калган. И ошол зона депортацияда ошол соттун чечими чыгып бүтмөйүнчө ошол жакта отурушат да. Анан ошондой эле сырттагы мекендештерибизде жыныстык жактан сабатсыздык дагы өкүм алып атыптыр да. Эми өз ара мындай бейжай карым катнашуу, үй бүлө түзүп алуу, же болбосо жанагындай ооруларды жугузуу, аборт же төрөп туруп баланы таштандыга таштоо деген нерселер көп айтылып калат да, канчалык деңгээлде статистикада. Эми мен могу Бишкекке келип дагы ошол нерсени көрдүм. Биздин кыздар, бойго жетиле кыздар аябай башкача жүрүп калышыптыр. Биринчи тарбияны үйдөн башташ керек да, биринчи тарбияны. То есть Кыргызстанды тарбиялаш керек, үйдү тарбиялаш керек, ар бир нерсечи. Анан кийин сыртка чыгыш керек да, ошол тарбия мененчи. Анан баарыбыз эле мигранттарды, например, мигранттар кылмышкер көп болуптур мигранттар арасында. Анан ушинтип төрөп балдарын таштап атыптыр, анан тиги семьяны бузуп кетиптир деп эле айта бербестен, ошону эле айтып чектелбестен, именно ошо Кыргызстандан баштап ошону тарбиялаш керек да, ар бир семья. Азыркы тапта жаңы закондорго изменениялар көп, дополнениялар. Эми негизи эле миграционный закон, он такой постоянно меняющийся, да, постоянно дополнениялар болуп турат. Даже ошо миграционный эксперттер аз да. Анан азыркы тапта ошол именно венерический заболеванияга анализ тапшырууда. Россияга киргенден кийин 30 күн аралыгында бүт ошо процедурадан өтүш керек. Көптөгөн мекендештерибизде ошол жактан дагы ушундай оорулар чыгып калып атат. Туберкулез чыгып атат, аябай көп экен туберкулез. Эми улуу сөз эми мындай уят жок дегендей, сифилис, ВИЧ, СПИД чыгып атат. Жаш балдарыбыздан СПИД чыгып атат. Эми ошону бул эми мындайча айтканда только половой путь аркылуу берилчү эмелер да, инфекционный заболеваниялар. Значит, Кыргызстанда бул өтө көп да. Кыргызстанда, значит, эгерде ошол жактан чыгып билинип атса, анда Кыргызстанда да көп. Муну ошо алдын ала бияктан дагы ошо лечение алып өзлөрүн көргөзбөйт да биздин жарандарчы. Мен непосредственно напрямую Роспотребнадзормен кызматташтамын да. Паспорттарын жөнөтүп, уже заболеваниясын кайсыл именно анализ чыкты деп жөнөткөндө, туберкулездун, мына недавно бир бала кайрылды. Туберкулездун самый опасный види табылган бул баладан деп айтты да магачы. Мен ал жараныбызга чалдым. Чалып мен айта баштадым да, сен туберкулез ушундай серьезный туберкулез менен ооруп өткөнсүң, больницага көрүндүң беле десем, мен эже мен андай мен оорубайм деп мен спорт этип атат да. Эми элестеткиле, мойнуна алышпайт да. Мына чоң эжелерден ВИЧ инфекция чыгып атат. ВИЧ бул даже уже сложный формада да. Ошону айтсаң дагы мойнуна алышпайт. Эмне үчүн алар деген жөн эле коммерческий кылып эле бизди ошондой оорукчан кылып атат деп айтышат да. Андай эмес. Ал жакта 27 элемент менен текшерет канды. Мондай клиника, поликлиникаларда 5 элемент менен текшерет экен. 27 элемент менен канды чачырап текшергенде, мен медик эмесмин. Канча жыл мурун ооруган заболеванияларга өйдө чыгып калат экен да анализде. Кандай болгон, эмне болгон. Ошонун жаатында да, например, эркек кишилер ошондой жаман жагымсыз оору табылса, аялы чуркап, ошону запреттен чыгарганга аракет кылат да. Аял кишиден чыкса, эркек киши развод кылат да. Эмне үчүн ошондой? Эмне үчүн биз эркек кишилерди ушул кандай десем, оңой кечирип болсун. Оңой эле кечиришибиз керек. Эмне үчүн аял киши күнөөлүү? Почему биз ответственности ар бирөөбүз өзүбүзгө мойнубузга алганды билбейбиз? Биз всегда тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенди гана билебиз да.
элементарно вот регистрация темасы деле трудовой договор темасы деле мен тиги балага жазгам ошол күнөөлүү. Нет, сен өзүң күнөөлүүсүң. Анан правосудияда деле, например, сен действие кылып атасың да, бирөөдөн сатып алып атасың, сен күнөөлүүсүң да. Ал күнөөлүү эмес да, сен подделка документ сатып алып атасың, грубо говоря. Анан начинают ыйлап, проблемаларын айтып, ответственность деген нерсени бул прям ошол биздин балдарыбызга кичинекей чагынан үйрөтүшүбүз керек да. Өзүнүн мойнуна ответственность алганды. Биз только умеем тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, Россияда ошо полицейскийлер күнөөлүү деп баштайбыз да. Почему биз өзүбүзгө ошону албайбыз, ответственность? Эмне үчүн сен ошол эле элементарный закон о полиции өзүңдүн укугуң жөнүндө окуп албайсың? Эмне болсо эле чалып, телефонду албай койсоң дагы сага дагы жүгүн артканга аракет кылышат да биздин жарандар. Эмне телефонду албайсың, деп мындайдыр кандайдыр бир грубый формада сүйлөшүп башташат. По сути, мен, например, частный юристмин. А биздин посольстводагы юристтерге кандай отношение кылат, мен я не знаю, я не представляю. Жүгүн артып койгонду жакшы билишет да биздикилер. Ошол нерсени кичине токтотуу керек да. Дагы эмне мындай көкүрөңдү мындай өйтүт да мындай. Кыргызстанда атаң көрүп мондай нерсени кылыш керек, тиндей нерсени кылыш керек. Ушул жакка келгенде казандын эмеси чөмүшкө чат болуп атат, майы деген сыяктуу. Биз Кыргызстанда эмнелерди дагы оңдойлу? Жыныстык сабаттуулукту берет экенбиз. Жоопкерчиликти ар ким өзүнө алганды берет экенбиз. Анан ата-энелер балдарына неме бериш керек экен, документ, доверенность бериш керек экен. Бизде балдарын ата-энелер өзгөчө, ушул жакка токтоло кетсек, чет өлкөгө жиберип коюп, анан акча качан саласың дегенде жакшы көрүшөт деп айтышат да. Москвадагы балдар. Ошол нерсе туура эмес да. Потому что ата-эне дагы ошо өзүнүн жүгүн балдарына артып салгандай да. Ошондон келатат да тарбия. Ошондон келатат да. Анан бизди дагы вот ата-энебиз деле туура эмес өстүрөт экен да, карап турсаңчы. Особенно кыздарды. Кызым, сен чоңойсоң мени багасың деп. Ошол подсознательный уровеньде мен баарын багам деп, эмне үчүн аял киши күчтүү Кыргызстанда? Мен баарын багам деп чоңоюп өткөнсүң да. Мен баарын багышым керек деп. Эмне үчүн миграцияда, элементарно Россияны алып көргөндө 800 000 кыргыз болсо, ошонун 500 000 аял киши. Эмне үчүн ошол аял киши өзүнө ответственность алып, мен багам, даже Кыргызстанды багып коюп атышпайбы мигранттардын акчасы менен. Ошол нерседен башташ керек да. Вот кичинекей, да, хотя это кичине эле нерсе, но ошол нерсе уже перерастает да, чоң нерсегечи. Анан биздин кыздар бузулду, анан Россияга барып бузулду деп айта беришет, бирок ар бир адам өзүнө жоопкерчиликтүү, но биякта деле бузулган кыздар көп экен. Бул именно Бишкекте көбөйүп баратыр. Ошону токтотуш керек да. Бузулуп анан барды дебейбиз да. Бузулуп анан барды дебейбиз да. Миграцияда жүрүп бузулду дейбиз да. Анткени жоопкерчиликти тияққа аударганды жакшы көрөбүз да. Тияққа аударган, мигранттарга аударган жакшы көрөбүз да. Жаман карадым баламды, туура эмес тарбия бериптирмин, менин күнөөм бар дебейбиз да. Жок, тияққа барып анан бузулду деген. Ошондой. Мына, например, акча сал деп атпайсыңбы? Ата-эне ошо акча салды отуруп, 2020-жылы ошо мага бир кыргыз кыз кайрылды. Сестренкасы болуп кетет экен, эжеси камалып кетти да. 19 жаштагы эжеси камалып кетти. Особо крупном размере наркотиками. Биринчи ал келет Москвага, магазинде иштейт. Магазинден зарплатасын төлөбөй коет. Дагы бир жака иштейт. Ушундай кыйналып жүргөн маалда ата-энеси улам эле акча сал дей берет. Акча сал, качан саласың деп. Байкуш кыз ар кандай подработкаларга чыгып көрөт. Анан ошо телеграмдан ушундай закладка боюнча көбүнчөсү айта берет да, бул подстава болду менин кызым, мындай эмес болчу деп. Алар билип туруп барат. Билип туруп закладка эмне экенин билип туруп, наркотика коюп атам экенин билип туруп барып анан ошо иштешет. Алар иштешкен себеби мындай, 1-2 күн иштейм дагы, бир күнгө койгонуна 5000 рубль төлөйт экен да.
1-2 күн иштейм, квартплатамды төлөйм, анан кичине регистрациямды кылам или кийим алып алам деген цель менен иштейт дагы. Биринчи күнү кармалып калган кыздар бар. Биринчи күнү закладка коюп аткан жеринен. Особо крупном размере кеткендер бар. 20 жылга камалып кеткендер бар. Жаш кыздарыбыз, биздин жаштар ушундай эме кабыл алып атат да. Көптөгөн бара калып эле такси кызматына киришет жаш балдарыбыз. Эми билип атам, жаш, жүрөк курч. Ошолор деле камалып кетип атпайбы? Бирөөнү сүзүп алышат. Же кандайдыр бир себептер менен тоже закладка менен иштей калышат. Камалып кетип атпайбы? Ошону алдын ала именно ошо Кыргызстандан башташ керек да, тарбияны, Кыргызстандан ответственностьты. Баарын эле юрист болгула деп чакырбайм. Бирок хотя бы өзүңөрдүн укугуңарды билүү жөнүндө бир сабак школдон башташ керек. Ошол Мектептен, мектептен, бакчадан башташ керек. бакчадан даже башташ керек. Туура. Ответственность деген нерсени в первую очередь коюш керек да. Жоопкерчиликтүү деген. Көбүнчөсү качышат да ошол нерседен. Сен мындай болобу, мындай сен менин убагымда мындай кыйыныраак эле жашоо. Азыркыларга кичине жеңилирээк болуп калды, же мындай, же жок дегенде мындай азыркы поколение, азыркы муун бир аз башкачараак экен деген нерсе жокпу? Мындай үмүт бере турчу нерсе болбойт. Бизди ата энебиз таштаган эмес да, Назира. Биз папабыз, атабыз, например, иштегенге бир жакка кетсе, обязательно апабыз жаныбызда болчу да. Или апабыз бир жакка там төркүндөрүнө кеткен болсо, атабыз жаныбызда болчу да. Бизди эч кимге таштаган эмес. Азыркы поколение мигранттардын балдары да. Таштанды балдар. Ошолор Москвага баратат азыр. Ошолор Москвага баратат. Чоңойгон балдар, азыр бойго жеткен балдар, бүт мигранттын балдары. Алар кандай? Алар кандай болуп чоңойгон? Алар түрткүнчүк болуп чоңойгон. Бир күнү чоң энесинин үйүндө, бир күнү тайнесинин үйүндө, бир күнү ошо бир туугандарынын тайке ушул жактарда чоңойгон да, түрткүнчүк болуп чоңойгон. Мен андай нерсени да көп эле көрөм, картинканы. Же экөө ажырашып кеткен ата энеси. Мамасы болсо башка семья куруп алган, а бул болсо чоң эне, чоң атасы менен чоңойгон, анан кийин Москвага барганда ошол даже энеси кабыл албай болгон балдарды көргөм. Өзүнүн энеси. Ушундайлар көп да. Мигранттын балдары чоң. Биз биринчи очередь акча менен акчаны биринчи очередке коюп алабыз да. А мондай духовный, именно семейный отношенияны жок да. Мына азыр институт семьи даже рушится. Бир какое-то время да, даже вот этого института не будет. Нету абсолютно. Не будет этого института семьи. Каждый за себя болуп калды да, азыр көбүнчөсү. Биз анын кайра ошо үй бүлө институтун түптөш үчүн эмне керек болуп атат? Институт семьи бул кандай кыйынчылык болбосун балдардын жанында алып жүрүш керек да. 6 квадратный метрда жашасаң да балдардын жанында болуш керек. Биздечи мындай түшүнүк да. Мен балама мен акча таап берип атпайымбы, аны окуусун кылып берип атпайм, кийимин бүтөп берип атпайымбы деген актануу бар да. Ошо да. Мындай сага баланын сенин акчаңдын кереги жок, балага сенин мээримиң керек, көңүлүң керек, жанында болгонуң керек деген нерсени биз мээбиз албай атпайбы? Ооба да, биз деген Европанын эмесине системасына хотим да, балдарды там самый лучший школага берип, балдарды укмуш кийинтип. Биздин ал деңгээлибиз жете элек да, уровенибиз. Алардын уже давно ли уже государство позаботилось, уровеньдер жеткен, балдары менен чогуу алар. А биз болсо ошо балдарыбызды ошондой кылабыз деп ойлой беребиз да. Балдарыбызды окутушубуз керек, балдарыбыз. А балага мээрим керек, биринчи очередь. Ошону унутуп калганбыз да. Балага мээрим керек, бала ата эне менен болуш керек. Көбүнчөсү мына азыркы тапта мигранттар деле кайрылышат. Развод, алименты боюнча көп кайрылуулар болот. Сураштыра келсең, баласы ата энеси багып аткан болот. Аялыма бербеш үчүн эмне кылышым керек дейт.
же болбосо тиги аялы кайрылат, күйөөмө бербеш үчүн эмне кылышым керек, көргөзбөш үчүн, бербеш үчүн, эмне үчүн ошондой болуш керек? Биз подсознаниябыз, акылыбыз ушундай төмөн жерде калып кеткен. А почему мындай, например, адам развод болду, а эмне үчүн бала страдать этиш керек? Атасын көрбөй. Эмне үчүн эне страдать этиш керек да, баласын көрбөй? Андай нерсе жок да биздечи. То есть өч алыш керек. Мага көп чалуулар болот, именно эме боюнча, развод боюнча. Бир келин чалып атат, мен күйөөм таштап кетти мен балам менен. Кантип өч алсам болот деп атат да. Эмне кылсам болот? Эмне кылып? Разводко бер, алиментке бер. Бүттү, ошол элеби дейт да. А эмне кылыш керек? Дагы кандай? Видите, ошо өскөн эмес да. Аял негизи, аял киши негизи эле мен ойлойм да, ушу аял киши акылдуу болсо, государство оңголот да. Аялдан көп нерсе зависит этет да. Биз болсо көбүнчө Биздин кыздар окубай эле барат да. окуп айтпайбы, ошо сабатсыздык көп болуп атпайбы? Сабатсыздык көп. Ошонун негизинде болуп атпайбы? А сен сабатсыз болуп турган балдарыңа кантип сабаттуу тарбия бересиң? Бере албайсың да. Жок да ал нерсе. Билимди көтөрүшүбүз керек экен да. Жаш балда, жаш эле семьялар үйлөнүп туруп, 2-3 айдан кийин развод кылышат. Свадьбу сыграли шикарно, в кредитах, в долгах, андан развод кылышат. Аялы күйөөсүн шантаж кылат. Мен разводко берем, эгерде сен мага мынча акча төлөп берсең. Же болбосо күйөөсү аялын. Кээрлери алиментке берип салыптыр мени. Эмне кылып ошону төлөбөй койсом болот деген вопростор келет да. Закон түрүндө сен төлөшүң керек, обязансың. Или, например, мигранттар төрөйт дагы баласын, мындайча айтканда, бирөөгө берип коюуну булар оңой көрөт да. Ал болсо закондуу түрдө сен кесилесиң да. Мына канча кыздарыбыз балдарын сатып коюп атат. Камалып кетти да бир семья полностью. Төрөйт, баласын берет, 6 айдан кийин кайра талашат баласын. Тилер бербей коет, биз сага акча бергенбиз деп. Барат заявление жазып таштайт. Жиндик элеси бар. Тиги кыз да камалды, тиги семья да камалды, бала детдомдо. Мындай түшүнүшпөйт да, бул аябай серьезный нерсе экенчи. Ушунчалык, билбейм, мындай оңой эле да баланы сага берип коюу. Отказной жазып кой. Кантип отказной жазам баладан деген звоноктор келет да мага. Аял киши ошентип звонок бергенде ушундай зээнин кейип кетет да. Эже кантип отказной жазып берсе болот баладан депчи. Сага эмне бала буюмбу? Буюмбу? Даже баласы жоктор канча, эмне үчүн Кудайым ошол баласы жокторго бербейт баланы, кандайдыр бир ушундай семьяларга берет. Балага кереги жок семьяга деген өкүнүчтөр келет да, ойлор. Же оңой эле төрөп туруп пакетке салып таштап коет. Мына вот былтыр кышында ошондой болду да. Пятерочканын пакетине баласын салып туруп, скамейкага коюп кирип кетти да. Бирөө алып кетет экен деп. Камалды ал кыз. Баласы детдомдо. А эме болсо, дагы бир жараныбыз жүгүрүп чуркап баратып, жумушка баратып, эми жаш кыздар адашат дейин десең, ал эженин 6 баласы бар. Жумушка баратып, толгосу кармайт дагы, мусорканын жанынан төрөп туруп, ошо мусоркага баласын таштап коюп жумушка барат. Эмнени айтасың, Назира? Эми ушунун баарын эле айтып отурсак, билбейм, буга бир эме болуш керек, бир какая-то система, я не знаю, ответственности. Больше, я не знаю, ответственность алышканды үйрөнүш керек ар бир адам өзүнө. Камалды ал эже, камалып кетти. Менин офисиме ошо несовершеннолетний эң улуу кызы келди, ыйлап отурду. Жалко. Эми ошол кыздын мойнунда да, ошол энелери, сестренкалары 18-ге чыга элек кыздын мойнунда. Аны сезим ушундай төмөн экен, Мен ушуларды көргүм келген эмес Москвага барганда. Ошо көбүнчөсү эле мынтебиз да, ой, мигранттар мынтип, мигрант деген
Бул өзү туура эмес да, бизге ушундай ат коюп койгончу. Биз деле адамбыз да. Биз тарбияны бияктан алып туруп баратабыз да. Ким күнөөлүү? Кыргызстан күнөөлүү кылыш керек. Кыргызстанды биякта ушундай уровень образования бүт баары төмөнгө түшүп кеткен. Дипломду сатып алып атышат го бияктан. И не стесняются этого. Депутат болуп атышпайбы? Диплом сатып. Диплом сатып алып депутат болот. Это ответственность, это уголовная ответственность. Эмне үчүн жоопко тартпаш керек аларды? Именно юридический нерсени көтөрүш керек да. Юридикалык сабаттуулукту дагы ар ким өзүнүн укугун коргогонду билиш керек. Аябай алdoочулар дагы көп, например. Жөн эле акча берип коет. Бирөөгө ишенип акча берип койдум эле бербей атат дегендер чалат. Кандай документ, доказательство гана жок. Билер толтурат. Анан тиги стресс болот. Анан тиги стресс болот. Ой, элементарно эмне айтасың? Бир бала кайрылды. Гулиза эже, силер юристкенсиңер, жардам бериңиз. Эмне болду? Заявление жазып бериңизчи дейт. Эмне болду? Паспортумду жоготуп алдым дейт. Тамга мындай ручка кармап, мен деп фамилиясын жазганын билбейт экен ошол бала. 20 жаштагы бала. Эже, мен чоң учакта эле лепешка саткам дейт. Мен семьямды баккам дейт. Мен окуган эмесмин деп атпайм. Бирок мен ушундай окусам, мен ушундай кыйын бала болмокмун деп ойлойм дейт да. Ал окубаса деле бир чоң компанияда бригадир болуп иштейт экен. Жаныңыз. Мен барып ошо заявлениясын жазып берип, ошо паспортун алганга жардам бергем. Ушундайларды көрүп зээним кейт да, кандайдыр бир. Билбейм, ата-эне эмне үчүн төрөйт балдарды? Эмне үчүн төрөйт? Ай, мен 6 бала, 7 бала төрөгөм дейиш үчүн төрөйт биздикилер. Эмне үчүн? Анын сапаты кандай болуп атат? Ал билим алып атабы? Ага толук кандуу мээрим жетип атабы? Кандай адам кылып коомго кошуп атасың? Баары бир. Бизде жөн эле тууп коюш ошол аябай чоң эрдик. Ошондой болуп атат да. Анан ар бирине жоопкерчилик алып, ал бала эмне болуп атат, кандай болуп атат деген менен биздикилердин иши жок. Ошондой болуп атат да. Силер мени багасыңар кийин деп коюп жүрө берет. Да, ошо багасыңар деген сезим менен. Именно ошо биз кыздарыбызды ошентип үйрөтүп аткан. Сен мени багасың деп. Ал кыз чоңойот да, күйөөсүн да бага баштайт да. Бүт семьясын бага баштайт. Бизде аял болгонду үйрөнбөйт экенбиз да. Биз аял болгонду Сен аялсың, назиксиң, сен кыз баласың. Сен мындай төргө тур дебейбиз да. Биз башка көзгө койгулап, эшектей минип кичинекей кезинен. Анан өмүр бою ошол нерсени күйөөгө чыкканда да кайын журту биңгизип алып бакышым. Эме кылат. Өкүнүштүү. Сен мага ушундай өкүнүштүү картиналар тартып бери. Иламым келип атат. Мындай өзгөрүүгө болгон далалатыбыз бар дечи, бирок албетте азыр заматта минткенде өзгөрө албайт экенбиз да. 30 жылдагы бузулган система, 30 жылда чириген система, ириген система. Азыр ушул нерселерди моюнга алып, ушул нерселерди көрүп, ооба биз ошондойбуз дегенден гана анан биз эмне кылалы, эми эмне кылалы, кандай кылалы деп анан жанталашып жол издей баштайт экенсиң да. Бирок ошол уровеньге жетиш керек да, ар бир адам өзүнө суроо бериш керек да. Мен деле прям бара калып эле, мен юрист болушум керек деп офис снимать этип эле юрист болуп калган жокмун да. Ал нерсеге өзүң суроо беришиң керек да, көптөгөн суроолорду беришиң керек. Эмне деген суроо бердиң өзүңө? Кандай десем, мен эмнеге шыктуумун, мен бул жашоодо ким болгум келет, мен эмне кылышым керек, мен кандай жашашым керек, кандай ушул коомго полезный өзүмдүн бир жакшылыгымды арнашым керек деп жашаш керек да. Суроолорду бериш керек да өзүңөчү. Мен эмнеге шыктым, кандай кылышым керек деп.
жөн эле отуруп алып, сен овощсуң да. Эси ойлонбосоң, эчтеке кылбасаң, анда сен овощтон эле айырмаң жок да. Например. Бизде ээрчимелер көп, өзүнүн ою пикири жок. Дайыма башка бирөөнүн пикири менен жашагандар, башка бирөөнү туурап жашагандар. Мен өздүгүмдү кантип тактай алам, мен киммин, менин бардай деген нерсе жок да бизде. Анан бизде деген еще мындай эме бар. Мен тууганым депутат болсо, мен да депутат болом. Мен тууганын арасында андай адамдар жок болсо мен ким болом деп анан. Койчу, окуй эле койчу балам, иште дейт да, алар анан иштеп жүрө берет да. Антпеш керек. Мен деле семьямда мага деле ошентип айтышкан. Биздин үйдө эч кандай депутат, сот болгон эмес. Эч ким юридический эме образование алган эмес. Мен атам мугалим. Но не смотрите на это. Вот сен каяка жумушка кирмегелең, каяка ким алмак эле сени жумушка. Ким сени көтөрмөлөмөк эле деген нерсе калып калыптыр да биздечи. Тууганым жок демек мен колуман келбейт да. Мен колуман келбейт. Акчам жок менин колуман келбейт да. Депутат тууганым жок да мен. Мен каяка жумушка кирмегелем. Мен ким алмак эле жумушка деп ушундай эмеде калып кетиптирбиз да, какой-то вакуумда. Андан чыгыш керек. Өзүңөрдү создавать этишиң керек. Ар бир адам өзүн создавать этиш керек. Ким болгум келет? Мен кайсы нерсеге шыктуумун? И постепенно ошол ступень менен акырындап чыккан жакшы да. Сразу эмес. Акырындап чыккан ошол өзүнчө эле эйфория да, уже в дальнейшем. Мен ошо Москвага барганда жалаң силердей болгон өзүн өнүктүрүп, өзүнө салым кошуп, билим алып, бизнес ачып, ушинтип калгандардын арасына түшүп калдым да. Анан түшүп калып анан Москва деген төрөп баласын таштандыга ыргытат. Москва деген кечке эле камала берет, ар кандай жанагындай жыныстык оорулар менен ооруйт. Ажырашып бири-бири менен кетип калат деген нерсе жок турбайбы, жөн эле айта берип турбайбы дегем да. Мына сонун эле турбайбы деп мен ушул сонун жагын ачышым керек деп анан сонун жагын тартып келгем да. Ооба, сонун жагы дагы бар экен да. Өнүккөндөр, байып кеткендер, такыр башка өңүттө жашап аткандар бар экен. Бирок статистиканы алсак кайсы жагы көп болуп атат бизде? Кыйналган мигранттар көп. Кыйналгандар, Кыйналгандар көп. Аябай эле кыйналгандар көп. Мен күнүнө канчалаган адамдардын тагдырын угам да. Кээ бир адамдар юридический помощька эмес, психологический помощька келишет да. Мага келип бүт проблемасын айтып, ушундай жумуштарда иштеп, акчасын ала албай калгандан өйдө баарын айтып бүтүп туруп анан эмне кылалы, заявление жазалыбы десем, жок эже рахмат, ушу силер укканыңарга мен сүйүнүп атам дейт да. Мен уже сырдашканга эч ким жок да. Жок да эч ким. Ата-энесине айта албайт. Ата-энеси переживать этет да. Ата-энеси тойго барыш керек, бир нерсе кылыш керек да. Проблемасын уккусу келбейт да ата-эне. Анан кээ бир ата-энелер ооруп калышы мүмкүн проблемасын укса. Ошол негизинде да айтышпайт ата-энеге көп проблемасын. Өзү менен өзү страдать этип. Анан мен еще заметила, биз негизи кыргыздар мындайбыз да. Любим свободу. Сага окшоп каткырып күлүп, тоого чыгып, чуркап жүрүп өскөнбүз да, чуркап, кыйкырып ойноп жүрүпчү. Анан эле сен Москвага барсаң эле бүт жерде ограничение. Кыргызча сүйлөбө, орусча сүйлө, акырын сүйлө, жумуштан үйгө келсең акырын бас, соседтер жалоба кылса полиция келет. Метрого баргычакты дере монтип жашынып, полициядан жашынып барышат. И вот это же все давка болуп келип турган. Депрессия болуп келип турган. Кимден чыгарат ошол депрессияны? Кимден чыгарат? Өзүбүздүн эле бир туугандардан же аялынан чыгарат да. Болгон стресс. Же аялы күйөөсүнөн чыгарат, же күйөөсү аялынан чыгарат да. Болгон стрессти. Башка эч кимден чыгара албайт да. Ошон үчүн семейный насилие көп. Семейный насилие. Бири-бири менен бычак сайгандар көп. Аялы күйөөсүн, күйөөсү аялын бычактап салгандар бар.
Анан еще ошол эле кыргыздар эле иштеп алып, например, гостиницада иштейби, мондай обслуживающий персоналда иштейт да көбүнчө, кафелерде иштейби, бири-бири менен урушуп, ошол бири-биринен чыгарып жинин. Даже бир случай болгон, ошол эле сотрудниктер экөө тең кыргызстандык бала. 17 ножевое ранение кылып сайып салган да. Жини келипчи тиги балага. То есть я понимаю, мы любим свободу. Россия ограничивает в свободе. Түз жүр, акырын бас, акырын сүйлө, полиция деп вот это все давка. Ошол жакта кыйналат экенбиз, Ошол жактан да кыйналуулар көп да. Бизде эрежелерди бузуу үчүн жашайбыз да Кыргызстанда. Биз мындай свободаны жакшы көрөбүз да, анан бизге ограничение коюп монткен жакпайт да. Жаман көрөбүз ал нерсени. Ал жакта ограничение, бүт жактан ограничение. А сен өзүңөр эмне 18 жылдан бушакта жашайсың, эмоцияң кантип сарасыңар, эмне кыласыңар? Мен бир клиникага барып калдым да, анан текшерип, мындай бир аппараттар коюп текшерет экен да, анализдер текшерипчи. Мен психологический жактан аябай күчтүү экенмин да. То есть эмоциямды ушундай контролировать эткенмин да. Мен деле сотко барганда башында коллегам бар эле. Ал калтырап, титеп, судья идет деп үмүт эле да. Эмне болуп атат? Менде ошондой да болуп да. То есть соттон деле мындай тайманбаптырмын да. Коркуп анан бул судья экен. Буга мындай особый отношение кылып, особо сүйлөш керек экен деген. Любой адамды мындай адам катары билип таануу керек да. Чинине көбүрөөк басым жасап алабыз да, ошондон толкунданабыз да. Биз ошондон толкунданабыз да. Анан эмоция жактан мен мындай көп алдыра бербейт экенмин да. Бирок последний момент кичине мындай көп мондай чалуулар болуп кеткенде эми түшүнөм да, көп адамдар эми проблемасын айтып чалат да. Ушундай кээде жиним келип же кандайдыр бир кыйын график аябай плотный болуп, ушу соттор андай мындай болуп калганда, ошол адамды грубить этип, мындай жүрөгүнө катты тийип албаш үчүн мен азыр бошобой атам деп айтам да. Ананыраак чалбачы. Хотя бош отурсам дагы. Или мен соттомун деп. Потому что мындай эмоцияга алдырып, ал адамдын жүрөгүн ооруп коюшум керек. Оорутуп коем деп корком да. Ошол адам. Ал деле жыргагандан чалган жок да мага. Жыргап, сүйүнүп жүрсө мага чалбайт да эч ким. Сен мага чаласың, чалбайсың да. Сен мындай ушул юридикалык жак менен кесипти дагы, анан үй бүлөнү дагы чогуу алып кетиш кыйынбы? Москвада анын үстүнөн да. Кандай десем, кыйын деле эмес. Если есть поддержка, то есть колдоо болсо да. Мындай, например, кайненем, кайнатамдар аябай колдоп турушат да. Балдарымды алып багышат, окутушат, каникулда бизге алып келишет, ушундай да. Барып келип турабыз, ушундай жактан поддержка кылышат. Мен ал жактан балдарым үчүн мындай спокойствие бар да. Байыр ушу балдарым развиваться этип атат. Чогуу биз менен жүрөт, тияка барып келишет, ушундай да. А эгерде ал нерсе болбосо, мен деле кыйналмакмын да. Либо карьера, либо дети деп кыйналмакмын да ортодо. Ушундай мекендештериңдин ар кандай көйгөйлөрү менен беттешип аткандай стресс болосуңбу? Мурун аябай стресс болчумун. Жаңы иштеп баштаганда ар бирөөнүн проблемасын угуп, кээде мындай толкунданып, аябай өзүмөн через себя пропускать этип ыйлайт элем да. Анан депрессияга да түшөт элем. Старалась кичине эметкенге. Мен ушинтип атсам, анан бул байкуш кантип каяктан жардам алат деп, анан мындай бир сөз бар го, соберись, тряпка. Өзүмдү өзүм давай соберись деп, өзүңө өзүң дуктан берип. Мурун бизнес коучтар жок болчу да. Өзүңө өзүң дуктан берчүсүң да, сен молодецсиң, сен мону кылышың керек, тиге жардам беришиң керек деп. Анан постепенно мен ал адамды баарын тең угуп, түшүнөм, баарын билип турам, кичине поддержка кылганга аракет кылам да.
азыр мигранттын балдары шаарга ошо баратат дедиң го, Москвага депчи. Анан алар түрткүнчүк болгон балдар психологиялык жактан кандай болуп калат экен? Психологиялык жактан ата-энесин укпайт. Алар ата-энесин авторитет эмес. Ал андай көрбөйт да. Анан даже бывали случаи азыркы тапта, например, ата-энесинин колунда чоңоюп аткан да баласычы. Ата-энеси каза болуп калган. И ал баласын Москвага айла жок алып келди. Алып келди дагы тигини кыл, муну кыл десе, ал укпайт да. Анан сабап, ушу биздин эле бир жараныбыз кызын сабап салыптыр да. Азыр кызы колонияда, кичинекей кызы жана эме детский учредительный центрда, то есть детский центрда, реабилитационный центрда. А мамасы болсо как эме ответчица катары эме да азыр. Сотко тартылат да? Жоопко тартылат да. Жок ой. Баласын, кызын сабаган үчүн. Укпай койду эле, чымчып сабап салгам дейт да. Ал чымчып да сабаган эмес, бутунан башына дейре сабап таштаган кызын. Потому что ата-эне деле привыкает экен да, баласы жок. Эркиндикке. Баласы ар жакта, жоопкерчиликте. Баласынын кылыгын көтөрө албагандар бар. Бири-бирине такыр чоочун, эки жак такыр чоочун болуп калгандар бар да. Ушул нерсе көп болот да азыркы тапта. Бала болсо тарынып тышка чыгып кетет, ыйлап. Полиция сурайт да, эмне болду, что случилось, эмне ыйлап атасың? Каякта ата-энең? И он рассказывает. Мен сабап койду, мени мынтти. Алып кетет. Чалышат ата-энеси кадимкидей. Мен баламды сабап койдум эле, азыр полиция алып кетип калыптыр. Эмне кылам? Мен эмне болом дейт да. Өзүн ойлойт да, мен эмне болом депчи. Баласын ойлойт, мен эмне болом. А баласы уже ошо психологдордун даже айтымында ата-энесине баргысы келбейт да. Барасыңбы ата-энеңе десе, жок. Я хочу здесь остаться дегендер бар. Мне здесь нравится. Потому что ал ата-энеси жок деле көнүп калган да. Бала деген ата-энесин 3 эле күн күтөт экен да. Башында сагынат, кусалот, кусалот, ыйлайт, сагынат. Анан кабыл алып калып турбайбы ошол нерсе? Кабыл алып калат экен да анан кийин. Бала деле депрессия болот да. Ата-энеси жок. Сон. Ой, Гулиза. Сен менин маанайымбысың бүгүн окутканда. С утра. Мекендештерин күнгө тескейин айта берип. Мындай эми баары бир жакшыга үмүт байлап, мындай эртең кыйын болобуз, эртең Кыргызстан каганат болот деген нерсе маектерди кура берипчи. Өлө бактылуу болуп аткамда, анан бүгүн келип сен кандай мындай отур каганатыңан биринчи бояңдоң болчу деген нерселерди көргөзсүң да. Анан көргөзүп алып жүрөгүм кадимкидей өйүп чыкты, ооруп чыкты. Жакшы ушуларды сүйлөшкөнүбүз. Эми биз ушул каталарыбызды моюндап, моюнга алып чын эле ушундай ката, чын эле ушундай иттик кылып атабыз. Чын эле ушундай сабатсыз болуп атабыз, жоопкерчиликсиз болуп атабыз. Ушунун баары моюнга алалы. Бүгүндөн баштап сабатсыздыгыбызды жоёлу. Бүгүндөн баштап жоопкерчиликти өз жашообузга алалы. Элдин баарын эле милдет кылып, сен мага кылышың керек деп жата бербей. Ошон үчүн атайын ушул алыс жакта болсоңуз дагы биздин мекендештерибизге арка жөлөк болуп атканыңарга рахмат. Бүгүн коллегалар менен келдиңер. Коллегалар дагы ошол эле сиз аткарган нерселерди аткарат. Баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чынында эле аябай биз силер болбосоңор алардын баягы укугун ким коргойт эле, аларды канча ошондой сооп ишке калдыңар, канча ошондой кирип кеткендерди чыгардыңар, сазга батып кеткендерди. Ошон үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз силерге. Бар болгула, дайыма ушинтип өзүңөрдүн кызматыңарды уланта бергиле. Бирок мен аябай ушул үмүттөнөм. Эл сабаттуу болуп, эл аңдап жашоосун, аң сезимге келип, ушул башкача жашоого багыт алат деген ойдомун.
Рахмат. Негизи азыркы тапта деле Россия көптөгөн квотный месталар берет да университеттергечи. Биз ата энелер менен да тыгыз байланышта иштейбиз да. Балдарыңарды окутуп калат. Региондогу балдардын жана мындай одаренный балдар бар го, ошол окуй калып атпайбы? Бюджетный месталарды ата энеси жибербей койгондор бар да. Эмне кыласың окуп депчи. Иште эмне кыласың? Биз деле дипломубуз жатат чаңдап. Биз деле жүрөбүз дегендер бар да. Анан еще да айта кетчү нерсе, көпчүлүк ойлойт да, российский паспорт алып алсам мен жашоом оңой болот депчи. Российский паспорт алып алып страдать эткендер көп. Азыркы тапта мен еще процедура банкротство менен иштейм. Канчалаган аялдар келет, карызга батып кеткен, миллиондоп, 2 миллиондоп, 3 миллиондоп. Биз ошону сот аркылуу да жоюп беребиз да, ошо карыздарынчы. Анан алар деле страдать этип үйлөп аткан да. Анан көпчүлүгү ошо российский паспортко умтулушуп, жанагы военный эмелер менен дагы контракт түзүп, ошо российский паспорт алуу үчүн кандайдыр толтура акчаларды берип ортомчуларга алданып калгандар көп да. А мне кажется, российский паспортты менять этпей, биз первую очередь мээбизди башыбыздагы ой жүгүртүүнү мындай деңгээлин өзгөртүп мындай эметишибиз керек да. Ошол менен иштешибиз керек. Сон дагы көп сүйлөшөт элек. Убактыбыз соңуна чыгып калды. Рахмат сага Гүлиза. Эч нерсе эмес. Сон болду эфирибиз. Кудай буюрса, көргөн элдерге пайда болот деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.